Акыра менен Коделек. Алыскы Африка деген жерде кулак угуп көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир Коделек жашады. Бир күнү ал оюн салып бара жатып Акырага жолукту. Анын асман тиреген узун моюнуна таңыркап мынтип сурады. Акыра, сага мынчалык куйкурган узун моюндун эмне кереги бар? Акырага Коделектин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе жүр. Артымдан ээрчи, деди, кыжырданып. Коделек Акыраны ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй каркыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, кардылары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра моюнун созуп, жалбырак үзүп жеди. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал Коделектин шилекейине кысып. Аны көргөн Коделектин оттогусу келди. Бирок каркыраган чөлдө кайдагы от, шыгыраган кумдан башка серейген куудай да жок эле. Айласы кеткен Коделек. Эми мен кантем? Акыра, жалбырактан мага да үзүп берчи, деп сурады. Өзүң эле үзүп жечи, деди Акыра моюнун толгоп. Коделек дарактын башына моюнун канчалык созсо дагы жете албады. Ыйламсырап Акырага мынтти. Акыра, кардым аябай ачты. Куркуйган моюнуңду берип турчу, жалбырак үзүп жейин. Жок, Коделек. Ал куйкурса да менин моюнум. Мен сага өз моюнумду бере албайм, деди Каркыра. Коделек ойлонуп калды. Акырага оронсуз суроо берип, аны капа кылып койгонун сезди. Ал эми кетирген каталарын оңдогусу келди. Акыра, мени кечирип койчу. Мындан ары орунсуз суроо берип, сени капа кылбаймын, деди. Аны уккан Акыра жибип кетти. Мако, Коделек. Ар кимдин өзүнө жараша моюну болорун түшүндүңбү? Узун моюн эмне үчүн керек экендигин билдиңби? Деди ага жалбырак үзүп жатып. Ошондон кийин Коделек бирөөгө жөнү жок суроо бергенин койду. Ал ошентип Акыра менен дос болуп калды.